Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР берүүлөрүн күн маек менен улантат. Аны мен Каныкей Бозгунова алып барам. Соңку учурларда климаттын өзгөрүшү, абанын, айлана чөйрөнүн булганышы бул дүйнө жүзүндөгү адамзатты түйшөлткөн глобалдык процесс, проблемага айланды десек болот. Мындай кырдаалда жаратылышты, экологияны көздүн карегиндей сактоо жана бул жаатта элге билим берүү бүгүнкү күндө күн тартибиндеги маселе болууга тийиш. Мындан улам бүгүнкү программабызда ушул айлана чөйрөнү коргоо деги эле экологиялык билимди элге берүү жаатында сөз кылалы деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын өсүмдүктөр дүйнөсү бөлүмүнүн башчысы Бакыт Чороев келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Урматтуу жерлештер. Ыраазычылык билдиребиз убакыт бөлүп келгендигиңиз үчүн. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушул жана башка программаларыбызды, ЛТРде кетип жаткан жаңылыктардын баардыгын ЛТРдин YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы түз көрүп турсаңыздар болот. Бакыт мырза, мына ушул жаратылыш ресурстары экология министрлигинин түзүлгөндүгүнө аз эле убакыт болду, бирок бул баягы буга чейин ушул экология, жаратылышты коргоо жаатында такыр эле иш жүргөн эмес дегенди билдирбейт. Буга чейин деле иш алып барып келгенсиздер. Адегенде ушул министрликтин бүгүнкү күндө ушул кандай милдеттерди аткарып атат, анын ичинде сиздердин башкармалык эмне иштерди аткарып атат, кандай милдеттериңиздер бар, ушул жөнүндө азыраак маалымат берип кетсек деп атам, андан кийин анан негизги темабызга келели. Рахмат. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги айлана чөйрөнү коргоо, экология жана климат, геология жана жер казынасын пайдалануу, жаратылыш ресурстарын, анын ичинде биоресурстарды коргоо, ошол чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты иштеп чыгууну, ишке ашырууну жана координациялоону жүзөгө ашырат биздин министрлик. Ошондой эле химиялык, биологиялык, радиациялык, ядролук багытта ошо өнөр жай коопсуздугунун, тоо кен иштеринин коопсуздугунун, жер казынасынын коргоонун талаптарынын сакталышына, көмүрдүн жана отундун сапатына мамлекеттик контролду жана көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу мамлекеттик ошо аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы болуп эсептелет, саналат. Анын ичинде сиздердин башкармалыкта кандай биздин биоресурстар башкармалыгы ошол өлкөбүздөгү жаратылыш дүйнөсүнө же болбосо жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө жасалган мамлекеттик саясатты, ошол укуктук ченемдик актылардын жүргүзүлүшүн, жаңыларды иштеп чыгууну ошол мезгилинин талабына ылайык, эң башкысы ошо коргоо чараларын, сунуштарын өздөрү тыгыз байланышта Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясы менен тыгыз байланышта жөнгө салуу аракеттерин кылып, ошол иштерди аткаруу менен байланыштуу. Жана сөзүбүздүн башында айтпадыкпы, ушул бүгүнкү күндөгү баягы глобалдык проблема болуп атат, климаттын өзгөрүүсү, абанын булганышы. Анан бул жаатта жалпы элге маалым болгондой мамлекеттик деңгээлдеги өзгөчө саясат, ал тургай Бириккен Улуттар уюмунун трибунасында дагы биздин президентибиз барып сүйлөгөндө ошол тоо экосистемаларын коргоо, баягы сейрек кездешкен жаныбарларды, өсүмдүктөр дүйнөсүн сактоо сыяктуу маселелер байма-бай көтөрүлүп атат десек болот. Биздин демилгелерди колдоого алынган, ошол Бириккен Улуттар уюмунун деңгээлинде колдоого алынган дагы программалар бар. Анан негизи эле азыр бүгүнкү күндө эми сиз адис катары дагы билесиз, өзүңүз жаран катары дагы коомчулукта байкап аткан жайыңыз бар. Жалпы коомчулук биздин баягы Кудай берген жаратылышыбыз, когоз жаратылышыбыз бар, бирок ошого бир аяр мамилени, жаратылышты сактоо, анын баягы
сактай албаса кандай кесепеттер, коркунучтар болот экенин түшүнбөй жаткан жайыбыз бар да. Анан сизден адис катары ушул негизи эле министрликте, сиздердин бөлүмдө ошол жаратылышты сактоо, коргоо боюнча кандай бир иш-чаралар, программалар же болбосо стратегиялар иштеп жатат бүгүнкү күндө? Кандай иш алып барып атасыздар ушул жаатта? Сиз да туура белгилеп кеттиңиз. 2021 жылы Глазго шаарында климаттын өзгөрүшү жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун алкактык конвенциясынын тарапташтарынын 26 конференциясында, ошол дүйнөлүк лидерлердин саммитинде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаров 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн жылы деп жарыялоону сунуш кылган. Бул сунушту ошо жылдын этегинде эле ошо Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 76 сессиясында ошол катышуучулар бир добуштан Кыргызстандын демилгесин колдоого алышып, 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп Жарыяланган. колдоо алгандан кийин жарыяланган. Ушул демилгенин алкагында 2022 жылдын 31 январындагы Кыргыз Республикасынын президентинин номер 17 жарлыгы чыккан, ошо тоолорду өнүктүрүүнүн, туруктуу өнүктүрүүнүн жылы деп жарыялангандан кийин. Анда биздин Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин 1 марттагы 95Т деген тескемесине ылайык тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылын өткөрүү боюнча жол картасы белгиленген. Ошол жол картасынын ичинде Жашыл Мурас улуттук компаниясы да белгиленет. Анан алгачкы ирет ошол жылы эле 2022 жылы президенттин катышуусу менен Ала Арча мамлекеттик жаратылыш паркында 12 мартта 3000ден ашык ийне жалбырактуу көчөттөрдү отургузуу менен Жашыл Мурастын алгачкы башталышы деп эсептелип калды. Ошону менен эле жанаша эле биздин коомчулук сыртта калбай, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттары, аялдар конгрессинин мүчөлөрү, жогорку окуу жайлары, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын жамааты, жалпы эле Кыргызстандын жарандары бир добуштан колдоого алышып, ошол Жашыл Мурастын алкагында сиз айтып аткан дүйнөлүк азыр оор кесепетке айланып баратпайбы, климаттын өзгөрүүсүнө карата бир иш-чара катарында ушул иштерди аткарууга алына баштаган. Ошол жылы 2022 жылы бизде жалпы 6,5 миллион көчөт отургузулган Кыргызстан боюнча. Бул дагы мындай адамды сүйүнтө турган саамалык деп эсептейм. Себеби алгачкы кадамдар ийгиликтер менен башталган. Ошонун уландысы катары эле 2023 жылы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 89Т тескемеси кабыл алынган. Бул тескеменин негизинде ошол ар бир жергиликтүү органдарды, бийлик органдарын, жалпы эле ошол Жашыл Мурастын алкагында аткарылган иштерди тартипке салуу, бул ишти жер ордун тактоодон баштап, отургузулган көчөттөрдү тактоо, аны корууга, көзөмөлгө алуу, сугат иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүү боюнча да сунуштамалар киргизилген, жоопкерчиликти адамдарды бекитүү боюнча дагы анын баары тең ошол тескемеге камтылып, анан ар бир регионго өзүнүн өзгөчөлүк географиялык шарттарына карата белгилүү пландар дагы, болжолдуу пландар берилип, аткарууга алына баштаган. Ошондо 23 жылы
Бул эми бакты тигип койсо эле өзү эле өсө бербейт деген маселе да. маселе ошол да, аны канча каражат кетип атат. Ошо питомниктерде мисалы өзгөчө мындай белгилеп кетүүчү нерсе, Токой кызмат тарабынан түзүлгөн, жеке тараптардан түзүлгөн питомниктер бар, ошо жаш көчөттөрдү өстүрүп, өндүрүп көчөттөрдү даярдоо боюнча. Аларга канча эмгек сарпталып атат, канча каражат кетип атат. Эми ошол өстүрүлгөн көчөттөрдү алып келип, жашыл мурастын алкагында жана өздөрүнүн жерлерин жашыл массивдер түзүү боюнча кетип атат да бул программабыз. Алкагын өзүнүн огороддоруна деле түзсө, ошондо дагы эмгектери мындай талаага кетпесин, эртең ошонун жемишин алайын деген багытта ошол тыкыр көзөмөлгө алыныш керек да. Ошон үчүн ушу тескемеге да баары камтылган. Жоопкерчилик дагы ошо кеткен каражаттардын баягы бекер чыгаша болуп сарпталышына да көзөмөлдү бекем кылуу боюнча. Анан 23 жылы 7000 көчөт отургузуу белгиленсе, ошо өлкөбүз боюнча 7,5 миллион бактарактардын ар кандай көчөттөрү тигилген. Бүгүнкү күндө деле уланып атат да бул акт. Бүгүнкү күндө уланып атат. Анан сиз айткандай жөн эле отургузуп коюп эле аны карабай анан эртеңки күнү ошо чыгашалар да болуп калып атат да. Мисалы өнүмдүүлүгүн алып келгенде, эсептеп келгенде 23 жылдыкы 64,35% түзүп калды да. Эми болжолдуу 70%-тен жогору болсо деген үмүт бар да. Анан бул өспөй калган көчөттөрдү кийинки жылы толук долбоор жүргүзүлүш керек. Себеби ошентип кам көрүп, багып, чоңойтсанын көчөттөр өсөт да. Бул деле бала сыяктуу да. Бул көчөттөрдү бир жаңы отургузгандан бир 5 жыл жакшы карап, өсүүсүн, көзөмөлдөнүшүн, ошо иретке калыптануусун жакшы көзөмөлдөнсө, андан кийин оңой менен баягы эч кандай бир туруштук бере албай турган өзгөрүүлөргө моюн бербейт дегенди айтып атам да. Анан Бизде өлкө аймагында баягы өзгөчө коргоого алынган өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсүн сактоо жаатында атайын коруктар бар, жаратылыш коруктары бар. Негизи эле ушул сиздер азыр иш алып барып аткан мына өсүмдүктөр дүйнөсү, ушул жаныбарлар дүйнөсү жаатында бизде эмне маселелер бар? Ошолорду коргоодо, сактоодо, негизи эле жалпы мына биздин бүгүнкү темабызды дагы жаратылышты коргоо жалпыбыздын милдетибиз деп койдум. Мен бул сиздердин эле жеке милдетке кирбейт, буга жалпы коомчулук дагы катышышы керек, ошого дагы аяр мамиле жасаш керек деген маселени бүгүнкү программабызды уюштуруп атканыбызда максатыбыз ошо да. Сиздерде ошо ишмердүүлүгүңүздөрдө кандай маселелер бар ушул жаатта? Макул, ошол эле жашыл мурастын алкагында канчалаган жашыл аянттарды уюштуруп атабыз, бирок аны сактоо да өзүнчө бир маселе да. туура кошулам сизге. Кыргызстанда азыр өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары бар. Мисалы коруктар түзөт, ошолорду Кыргызстанда 10 корук бар, мамлекеттик жаратылыш коруктары. Корукчалар бар, заказниктер деп коебуз. Ошондой эле жаратылыш парктары бар. Жаратылыш парктары 13 парк бар Кыргызстан боюнча. Жаратылыш парктары. Өзгөчө жана ботаникалык, жаныбарларды коргоочу, дендрологиялык жана башка корукчалардын саны бул 64 корук бар. Жалпы аймагы 1,700,000 гектардан ашык. 1,700,000 гектардан ашык 1 миллион. Ошондой аянтты ээлеп турушат да. Бул азыркы учурда Кыргызстандын жалпы аянтынын 7,38%-ын ээлейт. Мамлекеттин өзүнүн алдыга койгон программасына ылайык быйыл ушу өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын аянтын 10%-га чейин жогорулатуу, кеңейтүү зарылчылыгы бар. Ошонун аракеттери болуп атат. Мисалы, түштүк тарапта Чоң Алай жаратылыш паркын 65,000 гектар аянтка түзүү иштери жүрүп атат азыр. Ошондой эле Нарын, Ысык көл жана Ош облустарында өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын
Батыш Тянь-Шань деген бир чоң долбоор бар. Ошонун алкагында түзүү аракеттери болуп атат. Азыр долбоорлор иштеп атат бул боюнча. Ошондой эле экологиялык коридорлорду түзүү, бул жанагы жапайы жаныбарларга да кам көрүү иретинде бир аймактан экинчи аймакка коопсуз бир аймактар менен өтүү, ошол миграциясын зыян келтирбей көзөмөлгө алуу, ошолордун таркоо ареалдарында кеңейтүү маселеси болуп атат да. Анан азыркы учурда ошол мамлекеттик деңгээлде дагы биз белгилеп кеткен жанагы мөңгүлөр боюнча дагы мөңгүлөрү да ошо атайын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары макамын берип, статусун берип, алар дагы сактап калуу аракеттерин, ошолорду кам көрүү аракеттерин көрүп атат. Себеби бул Кыргызстан суунун башында турган мамлекет болгондон кийин бизди курч маселе, коңшу өлкөлөр дагы ошо биздин табиятка кызыгуу менен карап турушат. Ушул өзүнүн табигый калыбында сакталса экен, ошол суунун башында ким турса дагы, илгери кыргызда делечи бекер айтчу эмес да, ошо эл башы бол чак суу башы бол деп. Анан ошол таза суу ичкиси келет, алар деле ошол суу түгөнбөсө деп эңсейт. Анан азыркы учурда климаттын акырындан өзгөрүүсүнө жалпы эле дүйнөлүк коомчулук көнө албай атат да. Азыр бизде күнүгө чакалап төккөндөй жаан чачын болуп кетип атпайбы? Мунун баары тең ошол кесепети климаттын өзгөрүүсүнүн. Мурун мөңгүлөр турган жерлер кенен тоонун баарын басып турса, ошол аймактын азыр Кыргызстандын илимпоздорунун байкоосунда 16%га ошо мөңгүлөрдүн кору азайып кеткен. Бул деле ошол акырындан бизге белги берип атат, кам көргүлө. Анан кээ бир учурларда жөнөкөй биздин калкыбыздан дагы пикирлерди угуп калып атабыз. Ошо малдын туягы менен ошо кургакчылыкка дагы кошумча бир басым жасалып атат, жана жашыл массивдерге депчи. Эми илгертен бери эле кыргыз эли мал менен жашап келген, мал киндиктүү эл. Буга өздөрүнүн байкоосун байкап атышат да, мурун мөңгү басып жаткан жер азыр чөп өсүмдүктөр өсүп атат. Төмөндөн жогору карай акырындан жылуулар байкалып атат да. Ылдый жагы кургаса, жогору жагы нымдуураак, жашылыраак болгонун эл да өзү сезип атат. Анан сайыз учурундагыдай азыркы мезгилде көп маани берилбей аткан, азыр ирилештирип, айыл өкмөттөрдү дагы кеңейтип, чоңойтуп, майдаларын кошуп, ушундай реформалар болуп атпайбы? Ушунун алкагында дагы ошо жергиликтүү бийликтер азыр тоолордун, жайыттардын которуштуруу маселесин да көтөрүп атышат. Деградациядан чыгарууга көңүл буруп атышат. Ооба, себеби мурунку учурда жакынкы, ортоңку, анан алыскы жайыт деп учуру менен тиешелүү багыттарда колдонулчу да, тиги жакынкы жайыттарды, ортоңку жайыттарды кеч күздө, кыштата пайдаланабыз деп, алыскы жайытты пайдаланып, ошолордун чөбү акырын азайып түгөнгөндө ылдыйлап келип, себеби кар түшө баштайт, ал жак менен катташуу татаал болуп калат. Ушул тармактарда азыр ошо ыкмаларын өзгөртүп, жайыттарга ошо айыл чарба министрлиги аркылуу кошумча ошол чөптүн уруктарын себеп, өстүрүп, деградацияга каршы күрөштөрдү жүргүзүп атат да. Анан сиз жанагы айтып кеткен эң биринчи эле ушул маселелер менен күрөшүш үчүн адамзатынын аң сезимин оңдош керек да. Жаратылышка болгон түшүнүгүн, сүйүүсүн өзгөртүш керек. Кыргыз эли илгертен бери эле ушундай акылман, кемеңгер калк болгон. Таят менен таттуу мамиледе болгон. Манас атанын ошол осуяты бизге ошол кымбат деп эсептелиш керек. Ошо менен жашашыбыз керек. Конституцияда сиз белгилеп кеткендей, ар бир жарандын милдети бул жаратылышты коргоо, кам көрүү. Бир эле ошол укук берилген орган эмес. Бул жер биздики, жаратылыш ресурстары баарыбызга таандык. Ошон үчүн кам көрүүнү
кичинекей чагынан үйрөтүп башташ керек деп билим берүү министрлиги менен биздин дагы тыгыз байланыш бар. Мына ошо жашыл мурастын алкагында эле билим жана илим министрлиги тарабынан өздөрүнүн бир акциясы бар. Бир окуучу бир көчөт деген. Анан быйылкы жылга алардын берген маалыматы боюнча 218 миңдин тегерегинде көчөт отургузган. Ошо окуучулар, мугалимдер биргелешип ошолордун берген маалыматы бул дагы кичинекей нерсе көрүнгөнү менен чоң эле салым болуп. Анан башка мамлекеттерде эле ошо биздики сыяктуу өздөрүнүн программалары, бир жеке уюмдар менен дагы иштешесиздер, ошол жеке уюмдар менен иштешебиз. Сиз айтып аткан табиатка тарбиялоо, билим берүү максатында билим берүү министрлигинин өзүнүн эле милдети да. Алар бала бакчадан баштап мектептин окуу программаларында дагы өзгөчө бир сааттарды киргизип тарбиялоо аракеттерин кылып атат. Ал эми өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары мекемелери өздөрүнүн пландарына киргизген экологиялык агартуу иштерин жүргүзүшөт. Лекцияларды окушат, дарстарды. Ошондой эле мектептер менен, окуу жайлар менен, эл менен биргелешкен өздөрүнүн дагы бир кызыктыруучу акция, оюн, квиз оюндарын мисалы өткөрүшөт. Белгилеп кетүүчү нерсе, мисалы Набу деген уюм бар. Ошолор дагы өздөрүнүн биринчи ошол элди тарбиялоо максатындагы иши катары экологиялык агартуу иштерин койгон. Өздөрүнө тыгыз байланышта кандайдыр бир аймактарда мектептер болобу, айыл өкмөттөрү болобу, ошолор менен тыгыз элдери кызыктырып, оюн зоок менен окутуу процесстерин алып барып атат. Ушул эле иштерди биздин министрликте алып барат. Мына биоресурстар башкармалыгы дагы биз дагы окуу жайлар менен бизге байланышкан уюмдар менен чогуу ошо калк арасында ар кандай акцияларды жүргүзүү аракетин кылабыз. Ошо биздин мамлекеттик деңгээлде эле белгилеп кете турган нерсе мына 2023 жылдын аягында 30 декабрда биздин президенттин жарлыгы менен 360 жарлыгы менен ак илбирсти кыргыз элинин улуттук символу катары таануу жөнүндө жарлыгы чыкты. Бул дагы ошо илгертен биз бери келаткан кыргыздын табиатка болгон сүйүүсүн, кыргыз элинин ошо эмнеге муктаж болуп аткандыгын дабыр жолу сезимдерин ойготуп, илбирстен кандай жаңы таза өзүнүн бизде кыргызда эле айтып келген бир кыйын жигиттерди илбирске шамдак айлыгын салыштырып, эр жүрөктүүлүгүн салыштырып, ошол таза аймакта жашагандыгын салыштырып, табиатка сүйүүсүн салыштырып, анан ушу улуттук символ деп дагы бекитилип калды. Дагы бир жолу ушул убактыбыз азайып бара жатат. Биздин программабыздын максатын ошо негизги максаты катары ушул элди ошо жаратылышты, экологияны коргоого, сактоого үндөө максатында чыгарып атабыз да. Бүгүнкү күндө мына кече жакында эле президент Садыр Жапаров өзү ушул жаратылыш коюнунда ушул жаратылышыбызды бир таштандыга толтурбайлычы, анын кесепети оор болот деген бир чакырыктарды таштап атат. Мындан улам ушул сиз адис катары өзүңүз жаран катары жалпы биздин элге, калкка кандай бир өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтат элеңиз? Мунун ушул абанын булганышы, жаратылышты ушу мындай жөнөкөй эле алсак, сиз өзүңүз деле көрүп атасыз, жөн эле бир таштандыны таштоо маданиятын үйрөнө албай келатабыз бүгүнкү күндө. Мына Ысык көлдү айтып атабыз, дүйнө көз арткан аймак деп, биосфералык аймак деп, бирок ошого бир аяр мамиле кыла албай атабыз да. Азыр сиздин өзү адис катары пикириңизди бир элге кайрылууңузбу окугубуз келип атат. Мунун кесепети, коркунучу эмне биз үчүн? Ошону бир түшүнбөй жаткандайбыз да. Эми Ысык көлгө да токтолуп кеттиңиз. Атайын Ысык көл үчүн дагы Кыргыз Республикасынын президенттин жарлыгы менен да бекитилип 131 Ысык көлдө кечиктирилиз чаралар деген программа кабыл алынып, ошонун негизинде жалпы табиатка болгон көз караштарын өзгөртүп, биринчи самалык болсун деп
ысык көл чөйрөсүндө, ысык көл аймагында, ошо беш федерал аймакта жана пластиктерден, желимден жасалган баштыктар менен күрөшүү боюнча ошону иргеп, колдонбой, башка альтернативдүү накталай баягы зыяны жок нерселер менен алмаштырып жашоо аракеттери башталды. Анан ошол эле самалык мына 2024 жылдан баштап өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында, мамлекеттик коруктарда, жаратылыш парктарында да колдоого алынып, ошолор аткарылып алынып атат. Эми 27-28 жылдарга чейин жалпы Кыргызстан боюнча ошол түшүнүккө өтүшүбүз керек. Эми жана желимдерден жасалган буюмдар ар кандай булар 100-200 жыл жатса дагы чирибейт. Анан ал топтоло берет дагы, зыянынан башка эч нерсе жок, жана климаттын өзгөрүшүнө да түздөн түз таасир бере турган факторлордун бири болуп эсептелет да. Ошондуктан биздин Манас атанын осуятын эстен чыгарбай, табият менен таттуу мамиледе болуп, бири-бирибизди үндөп, бул тазалаган жер таза эмес, булгабаган жер таза деген принципке өтүш керек да. Ошон үчүн министрлик тарабынан да быйыл апрель айында тоолуу аймактарда ошо таштандылардан арылтуу максатында таза тоолор деген акция жарыяланып, бул ошо ар бир областта бар биздин түзүмдүк башкармалыктар. Ошолор жергиликтүү калк менен биргелешип жыйынтыгында улам берип жатат. Мунун жыйынтыгы күзүндө, ноябрь айынын аягында чыгарабыз. Эми өтө активдүү катышкан мекеме болобу, жарандар болобу, ошолорду белгилеп таанытып кетүү бул эми мактаныч катары эмес, бул ошо тоолуу аймактарда таза кармайлы. Себеби азыр экологиялык туризм дүйнөдө биринчи орунга чыгып атат. А биздики болсо табиятыбыз бул таза, табигый табият болуп атат. Ошон үчүн кызыгууларды жоготпош үчүн өзүбүздөн баштап үндөөлөрдү ошого чакырып кетем. Мында президентибиз мыкты иштердин башаты бул дүйнөлүк коомчулук үчүн. Ошо тоолуу аймак, тоолуу мамлекеттерди кандай кийинки кадамдарга барышы керектигин жалпы коомчулукка, дүйнөлүк коомчулугуна улам жаңы демилгелерди алып чыгып атат. Демек, кыргыз эли ошо дүйнөнүн башатында турат деп эсептейм да. Ошон үчүн биз да уят кылбаш үчүн жарандарыбызды да ушундай жашыл мурас алкагында дагы жашыл массивтерди түзүп, ар бир жер гүлдөгөн Кыргызстанга айлансын деп, биз дагы ошол жашыл мурастын алкагында өзүнчө атайын эсеп ачканбыз. Атайын эсепти дагы азыр өзүбүздүн сайттарга, ошо жергиликтүү башкарамдыктар тарабынан берилип атат да. Мунун максаты кээ бир адамдар мына ар кандай жерлерде, чет элде өзүбүздө жашайт, бирок мүмкүнчүлүктөрү жок. Көчөт отургузсам дейт, баксам, корусам дейт. Ошондой шарттарда ошо жашыл мурастын эсебине каражатын которсо, өзүнө эле кайра ошону качтыруу амалдары да болот да, аракеттери болот. Жакшы. Биздин жарандар мындай демилгелерди колдош керек жана ошол табиятты сактоодо биринчи кезекте тазалыкка үйрөнүшүбүз керек деген чакырык менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Бакыт мырза, сизге ыраазычылык билдирем. Убакыт бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып бардым. Амандыкта көрүшөлү. ЖТС'ın